Assalamu alaikum, Талас тургундары. Мен сиздерге бүгүнкү чыгарышта мынакей ушул чоң мансарттуу, чоң особняк сатыкка чыкты. Таластан Көгөй айылынан үй издеп жүргөндөр ушул чыгарышты көрүңүздөр. Бул үй сиздерге жакпай койбойт. Абдан жакшы чоң участогуда кенен 12 сотук болгон. Мынакей ушул чоң, мындайча айтканда хан сарай сатыкка чыкты туугандар. Анда эмесе дарегине көңүл буруп коюңуздар. Көгөйдөгү мынакей архивдин көчөсү 50 лет Киргизия көчө менен келгенде эле 3-чү көчө менен мынакей бурчта угловойдо Сейдибалиева көчөнүн кесилишинде мынакей ушул чоң тамды тартып берем. Аяна чейин көрүңүздөр. Бул үй мага абдан жакты. Тегерен бар курчалган бардык шарттары менен короо сарай мындайча айтканда жашай турган там экен туугандар. Анда эмесе кирдик мынакей сыртынан алганда эле бул жагына өзүнчө короо сарайга кете турган воротасын көрүп атасыздар, заборун. Бул жагы сыдырылма гараж. Сыдырылма ворота менен унаңыздарды бул жакка гаражга токтосоңуздар да болот экен. Мынакей кирдик туугандар. Бул жак гараждан баштап берейин сиздерге. Гаражы мынакей бул жакта ямасы менен даяр. Туугандар, бул ушундай чоң тамды мындайча айтканда мен тартып берген эмес элем сиздерге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей машалла. Кененин караңыздар туугандар. Киргенде эле холун караңыздар туугандар. Коноктосо да болот экен бул жерге. Анда эмесе кайрадан баштайлы. Оң жактан баштайлы. Оң жакка кирип туруп эле мына бул жакка солго киргенде кухня. Кухнясын караңыздар туугандар. Бул жактан ары сырткала чыгып кетсе болот экен да. Пол болсо кафель, теплый пол. Мынакей караңыздар. Бул жактан короо жакка, очоккана жакка мынакей чыгып кетсе болот экен. Андан кийин чыктык кайра арт жакка киргенде эле бул жагы мынакей раковиналар. Бул жагы душ экен. Охо, мына туугандар караңыздар. Ичинде банясы менен, тары менен экен. Мынакей сага. Мынакей баняга барат элем деп убар болбостон үйдөн эле бардык мындайча айтканда шарттарын келтирген экен да. Бул жагы туалети караңыздар. Туалет өзүнчө. Бүт абой. Караңыздар, эшиктер кымбат. Кымбат эшиктер экен. Бул жагы туугандар топкасы. Топкасы бул умный печка экен. Бул жалпы үйдүн квадраты 400 квадрат экен туугандар. Мен бул умный печкасы боюнча азыр маалымат алып элем. 1 суткага жарым кап. Болгону 1 суткага жарым кап көмүр менен үйдүн ичи мындайча айтканда Ташкент дейт го. Караңыздар туугандар. Топкага өзүнчө сырттан эшик. Мындайча айтканда бул үйдө ушунчалык эринбестен бардык шарттары менен караңыздар. Бул жактан кайра нары короо сарай жакка чыгып кетсе болот экен эшигин. Мына бул топканын эшиги. Мындайча айтканда бул үйдө 3 жактан вход бар экен да. Ушул жактан кирсе болот экен, кадимки входдон кирсе болот экен. Жана мына кухнядан да очокканага чыккан, бул жакта да вход бар экен эшиги. Бул тамды эринбестен ушунчалык муда салган экен. Эмнеге сатып атат мен түшүнбөйм да. Мынакей. Бул жагы детский спальни комнатасы менен караңыздар. Бул жакта дагы бир детский мынакей жыргап жатышат. Минтип кой. Машалла. Мына туугандар, бул жагы зал экен. Бул жерде зал кылып колдонсо болот экен. Жана кире бериште холду дагы конок тозобуз дейт ошол жактан. Бул жагы дагы бир спальни, детский спальни десек да болот экен. Бул абдан чоң экен туугандар, өтө чоң экен. Анда эмесе экинчи кабатка кеттик туугандар. Экинчи кабатын лестницасында бир заңгыратып жазаптыр. Мына бул балкон. Балконун көрүп атасыздар.
мынакей кандай керемет. Киребериштеги отуручу беседка, скамейканы көрүп атасыздар. Мынакей экинчи кабаттагы холду караңыздар. Ушул холл эле биринчи кабат менен экинчи кабаттын холлу менимче бир 35-40 квадрат. Узуну 7, мындайы бир 6. Ушундай квадратта холлун көрүп атасыздар. Оң жагында дагы бир бөлмө. Ал бөлмөнүн ичинде дагы бир бөлмө бар экен. Андан кийинки бөлмөгө кирели. Бул жактагы бир учебный бөлмөлөр окшойт. Детский кылып колдонсо да болот. Балалардын бөлмөсү. Сабак даярдай турган. Бул жагынан тартып берейинчи. Мына туугандар, мен силерге огород алма багын ушул жерден тартып берип салайын. Жакшы көрүнүш үчүн. Охо, мынакей алма багты. Аябай көп тиккен экен. Алмалар, көчөттөр көп экен. Трасса мындайча айтканда асфальт. Асфальт эле жолдун бою экен да, угловой жакшы жерде. Бул жакта да комнаталарын караңыздар. Туугандар, үйдүн кененин караңыздар да. Үй канча кенен болсо, туугандар, ошончо адам кенен жашайт да. Мынакей. Биягына караңыздар, Үй чоң экен, муну кантип жылытат деп ойлобоңуздар, туугандар. Бул боюнча сиздерге айттык. Топканы көрдүңүздөр, Топкадагы умный печканы көрдүңүздөр барыңыздар. Умный печка 1 суткага болгону жарым кап менен ушунча чоң 400 квадрат үйдү кенен ыстат дейт да, кенен ыстат. Андан мен силерге мына үйдүн ичин тартып бүттүм. Мен силерге азыр сырт жакты да коро сарайларына тартып берейин. Мына эшиктин бар брусчатка. Мынакей 2 кабаттуу бул жагы дагы, үстү дагы асты менен склад сарай көрүп атасыздар. Воротасы өзүнчө. Мынакей туугандар. Бул тамды алып туруп эле бол жашаш керек экен да. Кененин караңыздар, үйдүн чоңунун кенени, ичинин кенени, коро сарайдын кенени, участоктун кенени. Мынакей. Мынакей туугандар. Үй жактыбы туугандар? Мага үй жакты. Силер дагы бир жакса лайк басып коюңуздар туугандар. Бизди лайк менен колдоп туруңуздар. Сиздерге анчалык деле оорчулук болбойт, биз үчүн маанилүү. Сиздердин лайкыңыздар бизге дем берет. Анда эмесе туугандар, баасына келели. Баасын 7 миллион 200 миң сурап жатышат экен. Кимге эгер бул үй жаккан болсо, төмөндө экранда номерди көрүп атасыздар. Ошол номерге чалып байланышасыздар. Мынакей туугандар, үйдүн сырткы фасадын эле текстурасын чачып коюш керек экен, калган баары даяр. Анда эмесе туугандар, көрүңүздөр, варианттар да бар деп жатат. Өзүңүздөрдүн бир вариантыңыздарды сунуштап көрүңүздөр туугандар. Анда эмесе кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.